жаңы программалоону үйрөнгөндөр үчүн деп атайындардан эле, бирок слайдым дагы эле актуальный эле да, бир жыл өткөн менен технологиялар анчалык өзгөрө элек да, ошол эле технологиялар. Ошон үчүн даяр слайдты бир аз эме кылайын дедим да. Негизи программа деген эмне? Программа дегенде эле азыр YouTube'дан карасаңар же болбосо ушул тема жөнүндө бир аз изилдөө болсо, биринчи эле эме чыгат да, бир алгоритм деген сөз чыгат да маңдайыбызгачы. Алгоритм эмне? Бир мисал келтирсек эгер, мынау светильниктин, азыр светильник иштебей атат. Светильникти иштетебиз да. Ушунун жөн сөз менен айтканда, мисалы, үйдө шам чырак бар, бул светильник. Өчүк экенин байкадык. Барып шам чыракты тамыздык, күйбөдү. Анан эмне күйбөгөнүн текшерүү үчүн лампочкасынын тогун текшердик. Сайылып турат. Анда лампочкасы бузук болуп калышы мүмкүн. Лампочкасын алмаштырдык, күйбөдү. Анан барып иштебейт экен деп жаңы бир светильник сатып алдык да. Эми ушул процессти бир кыска бир алгоритмге сала турган болсок, анда мындай болушу мүмкүн да. Шам чырагы өчүк, электр тогу барбы деп текшердик. Ток жок болсо ток бердик. Лампочка күйбөдү. Анда лампочкасыны бир алмаштырып көрдүк. Кайра текшердик. Иштедиби? Жок. Анда жаңы шам чырак барып сатып алдык. Маселебиз чечилди. Лампочканы алмаштыргандан иштетип кетсе, анда уже маселебиз чечилген болот. Анда могу жерден уже бул процессибиз бүткөн болот да. Эми ушул жерде бир алгоритм бар да. Муну кыл, муну болбосо муну кыл, бул болбосо муну кыласың, бул болбосо муну кыласың деп кете берет да. Бул аябай узун, көп векторлуу, көп тамырлуу алгоритм болушу мүмкүн. Ар кандай алгоритмдин түрлөрү бар. Эми аякка анчалык кирбей эле. Эң оңой айта турган болсок, ушундай бир процессти бир системалуу бир системага түшүрүү бул программа болуп эсептелет да. Программалоо болуп эсептелет. Негизи программалоону үйрөнүү бул Python же PHP эмес, любой эле башка бир программалоо тили оңойбу, кыйынбы, мындай бир программалоо тилини үйрөнгөндөн кийин экинчиси оңой болот да. Анткени бардыгы ушундай бир логика менен иштейт да. Бир классы болот, бир класстын бир баштыгы болот, бир баштыктын өзүнүн бир оператору болот, функцияны кыла турган. Ушундай бири-бирине бир логика менен иштеген үчүн бир программалоо тилин үйрөнгөндөн кийин экинчисини үйрөнүү оңой болот. Жалгыз эле мындай синтаксистинде, тилдин түзүлүшүндөгү синтаксисинде бир аз эмес, эми өзгөчөлүктөр болушу мүмкүн. Мисалы, Pythondун синтаксиси эң оңой программалоо тилдеринде эң оңойлордон болуп эсептелет. Мына үйрөнүшү оңой да, негизи иш кылган иши башка программаларда эле кыйын, мындай өтө татаал проекттерди жасаса болот Python менен. Python'ун аябай кеңири немеси бар, колдонулган тармагы аябай эң кеңири
тармактарда колдонулган тил болуп эсептелет. Мисалы, Python веб программалоодо колдонсо болот, мобилдик приложениелерде, тиркемелерди программалоодо колдонсо болот. Мына Artificial Intelligence деген багы роботторду программалоодо колдонсо болот. Мындай жасалма акылды деп коет го, ошол колдонсо болот. Ар кандай илимий изилдөөлөрдө даталарды анализдөө үчүн Python аябай көп колдонулат. Мисалычы, тармактары көп да негизи элечи. Негизи ошондой эле, мисалы, PHP тили жалгыз гана веб программалоо үчүн колдонулат. Бирок бул да бир программалоо тили. Тармагы, колдонулган тармагы кеңири эмес. Мисалы, PHP менен компьютерде иштөөчү программалар жазса да болот, бирок эч ким аны жасабайт, анткени ага ыңгайлаштырылган тил эмес да. Ошол эле, мисалы, Java же болбосо C++ тилдери көптөгөн тил, ар кандай тил болушу мүмкүн. Бирок алгач биринчи программалоону үйрөнөм деген киши үчүн PHP же болбосо Python аябай ыңгайлуу тил болуп эсептелет да. Анткени үйрөнүшү оңой. Ошон үчүн биз Python'дан баштадык. Бирок Python'ун Django фреймворку менен мен азыр видео сабактарын берип атам, бирок ошол эле параллелде, мисалы, Django'ну дагы проектти бүттүрбөй туруп эле, анткени бул бир сайт жасап атабыз да, максат сайтты жасап бүтүрүү эмес, максат сайт жасап аткан процессте Django'до бирдекелер үйрөтүш да, менин максатымчы. Ошол эле убакта мен мисалы немеден Python'ун негизги түзүлүшү дагы видео тартайын деп атам. Python мындай чисто Python өзүн үйрөнө турган бир видео тартайын деп атам. Анткени Django'до биз Python'дун сайт жасап атканда мен кээ бир нерселерди түшүндүрбөй эле кетип атам да. Мисалыга, переменная өзгөрмөлөр эмне, мисалы бир өзгөрмөнү жазып, өзгөрмөнүн даже атын атабай эле момундай кыласыңар деп эле жазып кетип атам да. Бирок башта биринчи видеомда айттым эле, неме Python'ун негиздерини бир окуп чыккыла деп бир китеп дагы айтканмын. Сам себе программист деген аябай сонун китеп. Ошо китептин алкагында эле видео тартайын деп атам. Аябай сонун китеп. Python'ду аябай оңой тил менен мындай кыскача түшүндүргөн. Python жөнүндө бир аз белгилүү бир убакытка чейин мен эме кылам да. Андан кийин PHP жөнүндө айтып берейин деп атам. Анткени Кыргызстанда Python'ду үйрөнүп алып, Кыргызстандагы фирмаларда иштесе болот. Бирок кандай десем, өтө кеңири тармак эмес да. Мисалы, Кыргызстанда сайттарды Python менен жасап, сайтты өзүң алдыңча сайт жасап бизнес кылам десең, ал Python Кыргызстанда жарабайт. Анткени эмнеге? Биздин Кыргызстанда хостинг фирмалары Python үчүн ылайыкташтырылган эмес да, көбүнчө PHP үчүн ылайыкташтырылган. Анткени PHP'де сайт жасап, PHP'нин программисттери да көп, анткени PHP оңой дагы, анан PHP'нин сервери көп нерсени талап кылбайт. Серверде арзан да, кыскасы, арзанчылык болгон үчүн PHP болуп атат да. Python менен иштегендер барбы? Python серверлер барбы? Программисттер барбы? Баары бар, бирок аз. Анткени Python'ду биз Кыргызстанда сайттар үчүн эмес, веб приложениялар үчүн, чоң проекттер үчүн колдонушат экен көбүнчөсү.
серверлер, хостингтер да ошого жараша да. Мисалы Python иштетем, сайтымды Python'da иштетем десем, хостинг фирмасы сага хостинг ал дейт да. Мындай сервер ал дейт, хостинг эмес. Сервер арендага ал, иштете бер дейт да. Сервер аренданын акчасы да түзүгө эле да. Сайтыңар PHP менен жасалган болсо, анда эч бири сенден сурабайт эле. Сен PHP анан MySQL керек дейсиң, ошого жараша даяр пакеттер бар, арзан, 200-300 сомдон башталат айына. Ошентип арзанчылык да PHP. Ошон үчүн PHP менен сайт жасайм дегендер менимче PHP менен эметсин. PHP'ni эле үйрөнүп алып жасай берсин. Кийин PHP'ni толук билгенден кийин Python'го өтүш оңой болот. Же болбосо Python менен баштагандар өзүнү ошого көрө даярдаш керек. Чоң проекттерге катышам деп, мисалы чоң командаларга кошулам деп. Чоң дегенде эми бизде Кыргызстанда анчалык деле чоң эмес. Же болбосо чет өлкөдөгү фирмаларга иштейм дегендер, бул эң эмеси идеалдуу да. Python жумуш тапса болот да. Онлайн чет өлкөдөгү фирмалар менен иштейм десем. Же бул жерде чет өлкөлүк фирмалар менен иштеген, аутсорс кылган программирование менен иштеген фирмалардан жумуш тапса болот да. Негизги максат бирок экөөнүн бирөөсүнө үйрөнүп алса, мындай кыйла жеңил да. Экөө тең эле оңой эле. Мындай үйрөнүшү оңой тилдерден болуп эсептелет да. Анан программалоо тилин үйрөнгөндө программалоодо эки түр программалоо бар. Бул фронтенд, анан бэкенд деп коет. Эгер фронтенд менен бэкендтин айырмасыны түшүнүктүү болсун үчүн момундай кылайлы. Момундай бир айсберг бар дейли. Бир айсбергдин көрүнгөн жүзү бул фронтенд да. Сөз маанисин айтып аткандай эле. Биз көрүп аткан жагы, элге көрүнгөн жагы бул фронтенд. Мисалы веб-сайттын, любой эле бир веб-сайттын көрүнгөн жүзү, могу мисалга көрүнгөн жүзү могу жер фронтенд да. Анан көрүнбөгөн арка тарабындагы, мисалы арка көрүнбөгөн жагы болсо бэкенд болуп эсептелет. Бэкендте мисалы кандай десек, кантип көрсөтүп берсем мен силерге. Азыр бэкендти колдонуучу, интернет колдонуучу же программаны, веб-сайтты колдонуучу көрбөйт. Анын бэкендтеги коддор серверде иштейт. Фронтендте жазылган коддор болсо, бул браузерде иштей турган коддор. Көрүнгөн жагыны түзүш дизайн менен көбүнчө, көрүнүш менен көбүнчө байланыштуу болот. Свет, мисалы түстөр, кайсы объект кайсы жерге коюш керек, жазуулар кандай болуш керек, логотипти кайсы жерге коюш керек, бүт ошол жагыны бүт фронтенд карайт. Бирок анын функциясын аркада иштей турган программалоо жагын болсо бэкенд карайт да. Бирок экөөнү эки башка команда жазышы мүмкүн, эки башка киши жазышы мүмкүн. Кээ бир программисттер бар, фронтенд дагы бэкендти дагы жазган, бирок экөөнүн бирөөсүндө киши эме болуш керек да, специалист болуш керек. Бирөө жакшы билиш керек да, эки жак, же фронтенд же бэкендти жакшы билиш керек. Анткени жумуштар бүт ошого көрө. Бэкендчи же фронтендчи деп. Full stack деп издешет, бирок көбүнчөсү экөөнү бөлүшөт да, эки жаккачы. Анан фронтендте көбүнчөсү эмне сөзсүз түрдө HTML бар. Фронтендте CSS бар.
HTML, CSS үйrөнүшü өтө оңой. Муну бир күндө HTML'ди бир күндө бул тегтер менен программа эмес, бул өзүнчө бир тил, мындай тегтер менен гана иштейт да. Django проектибизде биз HTML менен иштейбиз, CSS менен да иштейбиз, бирок өтө аз да, мындай оңой немелерди коддорду колдонобуз, мындай даяр коддорду. Андан кийин JavaScript бар. JavaScript өтө жакшы тил, фронтенд үчүн өтө. JavaScriptсиз даже фронтендти ойлош, аны мындай эме кылыш бир аз кыйын да. Могу үчөөсүз фронтенд болбойт деп койсок болот. А бэкэндте болсо толтура немелер бар. Варианттар бар. Мисалы, бул бэкэндте Python болушу мүмкүн, Java болушу мүмкүн, Go болушу мүмкүн, PHP болушу мүмкүн, Ruby болушу мүмкүн. Мүмкүн да, көп да эме тилдерчи. C# болушу мүмкүн, бул жерде жок экен. Мисалы, толтура эмеси бар, варианттар бар. Программа үйрөнүү негизи бир тилди үйрөнүү сыяктуу да, бир чет тилди үйрөнүү сыяктуу эле нерсе. Эң башта тамгаларды үйрөнөбүз, андан кийин сөздөрдү үйрөнөбүз. Мисалы, ошо тамгалар менен кантип сөз түзүлөт, андан кийин сүйлөм кантип түзүлөт. Эң акырында ошол тил менен, жаңы үйрөнгөн тил менен кыска аңгеме, баяндарды жазып баштайбыз. Ушундай эме, эгер мисал келтирсек, ушундай нерсе да. Ошондой ушуга окшогон нерсе десек болот. Анткени мисалы, момундай код жазып турат. Бул кодду робот же бирөө жазган эмес, робот жазган эмес, муну адам баласы өзү колу менен жазган да, мисалчы. Мисалы, мен бияктан дагы бир мисал код көрсөтө турган болсом, Sublime Text'te мен PHP жазып атам, азыр башка бир проектте. Мисалы, ар бир момундай узун кодду ар бирине сапны кол менен жазып чыгасың да, мындай кылчу. Өзүнчө библиотека жасайсың, мисалга. Өзүнчө мисалы ушундай, бул бэкэнд эмес да. Бирок бэкэнд менен фронтенд ичиге бири-бирине кирип кеткен да. Мисалы, мунун бул жагы бэкэнд, бул серверде иштей турган, бул жагын башка киши жазат, а бул жагын башка киши жазат болуп калат да, ошондойчу. Могул жак фронтенд да. Ошондо программалоону үйрөнүүдө мен негизи өзүм үйрөнгөндө, мен бир курска же бир жака барып үйрөнгөн эмесмин, өз алдынча эле үйрөнгөнмүн. Мен программалоо үйрөнүп атканда могу YouTube, даже интернет жакшы иштебейт болчу. 99-2000 жылдары 2 китеп сатып алганмын. Бирөөсү Front Page деген китеп болчу, бирөөсү Photoshop деген. Photoshop'то сүрөттөрдү жасап, анан фронт пэжди кесип, анан фронт пэжди таблицаларга жайгаштырып, мына веб-сайт. Ошол кезде технология ошондой болчу да, таблицалардын ичине сүрөттөрдү иреттеп коюп, кесип, анан вебте ошону көрсөтүш, сайттын фронт, ал убакта көп деле фронтенд, бэкенд деп бөлүнбөйт эле, вебмастер деп эле коет эле. Мисалы, ошондой технология, ошондой көбүнчө китептен үйрөнөт элек да. Бирок ушул китептен үйрөнүү нерсе бул дагы деле актуалдуу нерсе. Анткени мисалы, ошончо Python үйрөнөм деп курска бара турган болсоң, азыр курстар айына 3000, 5000, 10000 чейин неме курстар бар экен. Ошончо информацияны бир эле китепте да, эгер чыны туурасы, бир эле китептин ичиндеги информацияны сага айлап үйрөтүшөт да. Эми мээңди ачып, мээңдин ичине салып койбойт.
өзүң аракет кылып, ошол үйрөткөн кишиди өзүң аракет кылып сурап үйрөнүшүң керек. Бирок китептен деле өз алдынча эмнеге үйрөнсө болбосун, же болбосо азыр толтура YouTube'дан үйрөнсө болот, интернеттен статьяларды эме кылса болот, изилдесе болот ошо тема тууралуу. Мисалы YouTube'да кайсы китептерди кантип окуш керек үйрөнсө болот. Бирок бир гана минус жагы кыргыз тилде булактар жокко эсе да. Жок. Мен ушул сабакты башташымдын эң негизги себеби да кыргызча өтөйүн дедим. Анткени орусча сен каалашыңча бар да, толтура мындай жаңысы бар, эскиси бар, ар кандай сонун курстар бар орусча тилде. Бирок кыргызча тилде эң начары, жаман дегени дагы жок да. Таптакыр булак жок. Ошон үчүн кыргыз тилде сабак программалоону билген нерселеримди эле үйрөтөйүн деп атам. Анткени мен өтө сонун асыккан программист эмеспин. Билгенинче кишилерге мындай үйрөткөнгө аракет кылам. Программаны үйрөнүү үчүн сөзсүз түрдө математиканы жакшы билүү же математик же физик болуштун кереги жок. Каалаган киши каалаган жашта эми 18 жаштан мектепти бүтүргөн болсун дейли-чи, ушуга мына кээде жаш баласына мектепте окуган балдарын да программалоого берүүгө аракет кылышат ата-энелер. Менимче өтө туура нерсе эмес. Мектепти программалоо деген сөз бул турмуштан алынат турган нерсе да, турмушта болгон окуяны сен программага төгөсүң. Ал жашы жетелик бала, турмушта тажрыйбасы жок бала көп деле программаны программалай албайт деп койсоң болот. Эми жаш балдардын, мектеп окуучулардын программалоо эми өздөрүнө жараша мындай оңой алгоритмдерди үйрөнсө болот, бирок өтө мектеп окуучусунан чоң программист күтүү менимче туура эмес. Жок дегенде студент болуш керек. Программалоо курсуна баштагандарда бир ушундай неме бар экен да. Ушундай бир структура, схеманы бирөө YouTube'да аябай чызып неме кылган экен. Мага аябай жакты. Анткени чыныгы турмушта ошондой болот. Көпчүлүк программисттердин башынан ушул өтөт. Мисалы курска баштайт. Белгилүү бир убакыттан кийин эчтеке түшүнбөйт. Белгилүү бир убакыттан кийин көнүгүүлөргө баштайт. Баардыгы тең ушундай да, эми көпчүлүк 100 кишиден 99 ушул жолдон өтөт да. Көнүгүүлөргө баштаганда момундай бир чуңкурга түшөт. Анткени эчтеке түшүнбөйт. Эчтеке мындай түшүнүксүз болот. Ал чуңкурга түшкөндө аракет кылып эптеп чыкканы ушул жерден чыгат, калганы төгүлөт ушул жерден. Андан кийин кичине түшүнүп баштайт. Кичине дагы түшүнүп барып, кичине мындай эмеге жетет да, белгилүү бир деңгээлге жетет. Андан кийин татаал көнүгүүлөргө келет, татаал темаларга келет. Аерден андан да терең бир чукурга түшөт. Мындай чукурга деген бир тупикке түшүп такалат да. Ошол тупиктен чыгат. Чыкканда бийик чокуга карай жөнөйт. Чыга албагандар ошо бойдон артка кайрылып кетишет да. Ошон үчүн ар бир чукурга түшкөндө, ар бир тупикке такалганда өтө эме кылбаш керек, сабырдуу болуш керек. Балким кээде башты дагы эс алдырыш керек. Такыр белгилүү бир убакыт, 1-2 күнбү же эмеге жараша 1 жума, 2 жумабы такыр темага кайрылбай, акырын айланып келип кайра караш керек. Дагы кайра улантып кетиш керек да. Кичине башты эс алдырып алып, мээни эс алдырып алып. Анткени менде көп болот, мисалы, бир маселени чече албай калам. Ошол жерде токтотом да. Аябай аракет кылам, эч натыйжа ала албасам ошол жерде токтотом.
белгилүү бир убакыттан кийин ошо темага кайрылып келем да, башка нерселер менен алаксыйм, бир күн, 2 күн, кээде бир жумага чейин эч карабай коем. Анан кайрылып келем дагы башка жагынан караганга аракет кылам да. Мындай перспективаны өзгөртүп эме кылып калам да. Кээде болуп калат, мисалы 1 саат бир эле өтүр точканын үстүндө 1 саат тупик болуп каласың да. Ошондо перспективаны өзгөртүп карашың керек да немегечи. Башка бир жагынан карашың керек маселени. Ошондо балким чечилип жолун таап кетесиң да. Ошондой нерселер көп программисттерде аябай көп болуп турат. Үмүтсүздүккө түшпөш керек. Булантыш керек. Бул ушул иштин немеси табиятында бар да ушундай нерсечи. Күтүлбөгөн жерден тупикке түшүп калышың мүмкүн. Тупиктен чыгуу аракет кылыш керек. Такыр эле болбосо белгилүү өзүңө убакыт таанышың керек. Мисалы башымдан өткөн бир окуяны айтып берсем, жаңы программа үйрөнүп атканда ASP үйрөнүп атканмын. Бир китеп сатып алдым ASP жөнүндө. Китепти бүткөндө менде бир интернеттен, бул 99-жыл болгон окуя да. Интернеттен китеп саткан бир онлайн дүкөндү бүтүргөн болот элем да, жасапчы. Менин сайтым иштеш керек болчу. Жасап атам. Акырына бүтөйүн деп калган жерде коддорум такыр иштебей калды да. Эч эле иштебейт, илгерилебейт, эч эле иштебейт. Аны таштап салдым. Аны жаңы баштап аткам да. Менен программист чыкпайт окшойт, мен бул ишти кыла албайт окшойм, мен башым жетпейт окшойт. Мен так эле двоечник болчумун математикадан. Мага ким койду экен программаны үйрөнүш, программа жазууну үйрөнүш деп таштап салгам да. Университеттен бир дос балам көрүп калып, түрк эме деп атпайбы? А сен эмне болдуң баягы эмен бүттү проекттин, китеп бүттүңбү дейт. Анан жок, бүткөн жокмун десем. Эмне болду дейт. Ушундай такалып калдым, анан таштап салдым десем. Иштебедиби коддоруң дейт. Иштебеди десем. Ошо бала мага бир сонун нерсе айтты да. А сен авторго жазып көрбөйсүң? Электронный почтасына жаз да дейт, авторуна. Мен ошо күнгө чейин ошону ойлоп турдум да. Китептин авторуна кайрылуунучу. Мен сиздин анан жаздым. Мен сиздин китебиңиз менен проектти баштадым. Анан ушул эмесиге чейин келдим. Бирок ошол жерге келгенде коддорум такыр иштебей атат. Сиздикиндей эле кылып жасап аткам негизи. Эч кайра карап чыктым. Өзүмдүн ката таба албай койдум. Бирок коддор иштебеди десем. Деп жөнөтүп койгом. Ал кезде интернет жок да үйдө. Интернет кафеге же университеттен китепканага барып карайбыз. 1-2 күндөн кийин барып карасам, автордон эме келиптир, китептин авторунан жооп. Кечирип коесуз, рахмат, китебимди алып, менин немелеримди үйрөнгөнүңүз үчүн. Бирок мени кечирип коюңуз, ошол китептин ошол жеринде ката бар болчу. Мен муну окуучуларга, китеп окуучуларыма жеткизе албай аткан элем. Могу иштей турган коддор мыналар деп, иштей турган коддорду мага жөнөтүптүр да. Ошол мага өтө чоң сабак болгон да. Коддорду көчүрүп алып иштетип, баягы немем, мотивациям кайра келди да. Значит, мен туура кылып аткан турбаймынбы? Депчи, мисалы, ошо бала мага жолукпай калганда, балким мен бул ишти таптакыр таштап салмакмын да. Ошон үчүн бир тупиктен чыгуунун ар кандай миңдеген жолу бар. Ошонун бирөөсүнү таап, алга карап, жогору карап, чокууга карап кетиш керек да. Жанагы чукурдан чыгуунун жолдорун көп көнүгүү жасаш керек. Даяр жазылган коддор менен иштөө, даяр коддорду окуш керек. Кыскасы ушундай. Биз бул курстан эмнени үйрөнөбүз деп бул жерге Python Django'sunu азыр мен видеосун тартып атам, бирок Python'дун өзүнчө дагы видеосун тартам. Django'дон дагы бул токтобойт. Django'дон мисалы бир проектти, сайтты бүтүрсөк, дагы экинчи проект дагы кыйыныраак веб приложениябы же
же CRM'би бирденкени баштап кайра уланта беребиз. Мен бүткөн эмелеримди мен эмеге кое берем да, каналгачы. Азырынча ушул этапта биз эмнени үйрөнөбүз? Негизи Python'ду үйрөнөбүз, Django'ну үйрөнөбүз. Frontend'de HTML, JS, CSS'ten biraz үйрөнөбүz. Bootstrap'ты үйрөнөбүz андан көп. Анткени Bootstrap жөнүндө да отдельно бир видео тартышым керек. Бул өтө бэкенд программисттер үчүн өтө керектүү бир фреймворк, өтө керектүү нерсе. Мен көп иштейм Bootstrap менен. MySQL'ду үйрөнөбүз. Сөзсүз түрдө MySQL же болбосо SQLite эми маалымат базаларынын кайсынысында үйрөнсөк деле мындай негизги бир программисттин бир эмеси болуш керек да, маалымат базасы деген эмне үйрөнүп аткан кишининчи. Маалымат базасы жөнүндө кеңири бир түшүнүк болуш керек. Керек болсо аны мындай профессионалдуу түрдө үйрөнүш керек. Ошон үчүн MySQL'ди үйрөнөбүз биз. MySQL жөнүндө да отдельно бир видео тартам. Анан GitHub жөнүндө дагы бир видео тартышым керек. Анткени репозиторий биз программаны эмнеге үйрөнөбүз? Бир жерге жумушка кириш үчүн, же болбосо бир проект жасаш үчүн. Азыркы проекттер же жумуштар, онлайн жумуштардын көпчүлүгү бир жумушка киресиң, мисалы бир чоң бир проект бар, сен ошого белгилүү бир частьсине отургузат да, сен мунуну жасайсың деп сага тапшырма бериши мүмкүн. Сен ал бир эле частьсине жасайсың да, бир эле бөлүгүн жасайсың. А сен жасаган бөлүк башка бөлүктөр менен кантип иштейт, анын версиясын кантип мындай эме кыласың, контроль кыласың же команда менен кантип иштейсиң. Бул GitHub ошон үчүн аябай керектүү нерсе. github.com деген сайты бар. Бул GitHub жөнүндө да өзүнчө видео тартам. GitHubга проектибизди кантип жүктөйбүз, аерден проектибизди кантип клон кылабыз, репозиторийди кантип эметебиз, түзөбүз, бардыгын ошол жакта көрсөтөйүн деп атам. GitHub'тын экинчи дагы бир маанилүү эмеси, бир программист жаңы үйрөнчүк болсун же таскан программист болсун, GitHub'та болгон немесине GitHub программисттин резюмеси сыяктуу да. Сен GitHub'та барсыңбы, бар болсоң, ошол жакта эмне кылдың, ошол жакта карайт да, сөзсүз түрдөчү. Сен кылган жумуштарың, даже күндө канча жумуш кылганыңга чейин GitHub сени уже эме итогуңду чыгарып коет да, ошол жакта көрсөт. Бир программисттин кандай программист экенин GitHub'тан эле көрүп эме кылып койсо болот. Мен мурда көп колдончу эмесмин, бирок акыркы айларда аябай көп колдонуп эметип атам. Мындай керектүү нерсе да. Эгер силер программаны үйрөнүп, анан жумуш издейм дей турган болсоңор, азыртадан GitHub'га проекттериңерди жүктөп, мындай эме GitHub'да баягы эмеңерди, кыймыл аракетиңерди азыртадан жасап башташ керек. Канчалык узун мөөнөттө жасасаңар, GitHub'да жашыңар канчалык чоң болсо ошончо жакшы да. Эң керектүү нерсе. Андан кийин bootcamp кылууну пландадым десем кат болуп калат, бирок ошондой бир өзүмдүн эмем бар. Оюм деп коеюн, азырынча жөн эле ой, пикирим бар. Bootcamp кылыш керек деген ойдомун. Бирок бир белгилүү отурукташкан бир эме жок да, азырынча пикир эле базында. Ошондой эмем бар. Негизи бул видео кичине узагыраак болуп кетти окшойт, ушул жерде бүтүрөйүн. Уккандарга рахмат.